Акыркы жылдары Борбордук Азияда жайгашкан мамлекеттер дүйнөлүк саясаттын чордонунда болуп, чоң державалардын кызыгуусун арттырып келет. Буга мисал кечээ жакында Өзбекстанда алгачкы жолу өткөн Борбор Азия Европа бирлиги саммити. Еврокеңештин төрагасы Антонио Кошта жана Еврокомиссиянын президенти Урсула баштаган делегация Борбордук Азиядагы мамлекеттердин башчылары менен бетме-бет жолугуп, Европа менен Борбордук Азиянын мамилелерин тереңдетип, тыгыз кызматташууга даяр экендигин бул саммиттен байкай алдык. Учурда Борбордук Азия менен алаканы тереңдетип жаткан Орусия, Кытай, Америка Кошмо Штаттары, Япония, Бириккен Араб Эмираттары сыяктуу чоң державалар менен атаандаштыкка жана алар сыяктуу таасирлүү болууга Европанын кадамдары шайкеш келеби деген суроо жаралбай койбойт. Орусия Союз мезгилинен бери эле бул чөлкөмдө таасирин жогото элек. Ошол эле учурда Кытайда эл аралык ири долбоорлорду Борбор Азиянын мамлекеттери менен биргешик ашырып, таасирин арттырууда. Ал эми АКШ жана Японияда Европа бирлиги сыяктуу саммиттерди өткөрүп, Борбордук Азияга кулачын жайып жаткан учур. Эми Европа кызыктар болуп, 5 мамлекеттин башчыларын чогултуп, биз да силер менен тыгыз кызматташууга даярбыз деп турган чагы. Өзгөчө Өзбекстан, Тажикстан, Кыргызстан чек ара маселелерин чечилип, достукту бекемдеп, Борбор Азияда тынчтыкты камсыз кылгандан кийин дүйнөлүк кызматташуулардын саны артып, экономикалык мүмкүнчүлүктөр жаралууда. Өтүп бара жаткан апта өлкө башчысы үчүн тарыхый чечимдерди кабыл алган жана тарыхый жолугушууларды өткөргөн жумага айланды. Тарых жазылган ошол күндөрдүн орчундуу учурлары кесиптешимдин материалында кенен айтылат. Узаган бул апта ичинде мамлекет башчы Садыр Жапаров коңшу өлкөлөргө жасаган мамлекеттик сапарларынын алкагында тарыхый чечимдерди камтыган жолугушууларды өткөрдү. Жуманын алгачкы күнү 31 мартта президент Садыр Жапаров Тажикстандын Кожент шаарына иш сапары менен барды. Аны Худжант эл аралык аэропортунан Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон өзү тосуп алып, жогорку деңгээлде сый көрсөттү. Assalomu alaykum, aziz qadrli ulug' mehmonlar. Do'stimin, do'stum deymin, ko'ngilda sana aytam. Do'stimin, do'stum deymin. Алгач эки өлкө башчылары бетме-бет форматында сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Эки өлкөнүн лидерлери эки тараптуу кызматташуунун, анын ичинде соода-экономикалык, энергетикалык жана маданий гуманитардык тармактардагы өз ара аракеттенүүнүн кеңири чөйрөсүн талкуулашты. Андан соң президент Садыр Жапаров менен Эмомали Рахмон ратификациялык грамоталар менен алмашуу жөнүндө протоколго кол коюу аземине катышты. Мамлекет башчылар бул келишим эки өлкөнүн ортосундагы ар тараптуу өз ара аракеттенүүнүн бекем пайдубалы болуп, келечек муундарга саясий жетилгендиктин, боордоштуктун жана тарыхый жоопкерчиликтин үлгүсү болооруна ишенимин билдиришти. Ошондой эле мамлекет башчынын расмий сапарынын алкагында пландаштырылган Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстан президенттеринин 3 тараптуу жолугушуусу болуп өттү. Анда Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон жана Шавкат Мирзиёевдер 3 тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөрүштү. Мамлекет башчылары регионалдык кызматташтыктын актуалдуу маселелерин талкуулап, ынак коңшулук мамилелерди чыңдоонун, инфратүзүмдүк жана экономикалык долбоорлорду биргелешип ишке ашыруунун, ошондой эле региондун туристтик мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүнүн маанилүүлүгү айтылды. Өз сөзүндө президент Садыр Жапаров Тажикстандын президентине жылуу кабыл алгандыгы жана элдердин биримдиги менен достугун символдоштурган иш-чараны жогорку деңгээлде уюштургандыгы үчүн ыраазычылык билдирди. Урматтуу Эмомали Шарипович, бизди жылуу кабыл алып, элдердин биримдиги менен достугун символдоштурган иш-чараны жогорку деңгээлде уюштургандыгыңыз үчүн сизге ыраазычылык билдирем. Бүгүн чынында тарыхый күн. Мына ушундай майрам сыяктуу демилгелер жакшы салтка айланып, боордоштук жана өз ара түшүнүшүү маанайында жыл сайын өлкөлөрүбүздүн ар кайсы бурчтарында өткөрүлүп турарына ишенем. Кыргызстан келечекке чоң оптимизм менен карайт жана Борбор Азиядагы боордош мамлекеттер менен көп пландуу кызматташтыкты өнүктүрүүнү көздөйт. Андан соң мамлекет башчылар Худжан чебине барышып, анда бир катар маданий иш-чараларга, анын ичинде элдик кол өнөрчүлүктүн, айыл чарба азыктарынын жана улуттук тамак аштардын
күн көргөзмөсүнө катышты. Мамлекет башчыларынын салтанаттуу жолугушуусу Чептин дарбазасынан башталып, аларды улуттук кийимчен кыздар тосуп алып, меймандостуктун белгиси катары нан жана балдан ооз тийгизди. Нооруз майрамына карата алар кыргыз, тажик жана өзбек тилдеринде ыр айтып беришти. Xush omaded mehmononi aziz. Xush kelibsiz aziz mehmonlar. Qutlug bo'lsin nurlu qadaminiz. Нооруз майрамын утурлай Тажикстанда жогорку деңгээлде Борбордук стадионунда уюштурулган иш-чарада кыргыздын улуттук кийимдерин кийип, жергиликтүү ырчылардын аткаруусунда кыргызча ырлар да жаңырды. Ал арада Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров чыгып сүйлөгөндө жергиликтүү тургундар ордунан туруп кол чаап, колдоп турушкан видеолор социалдык тармактарга тарап, көпчүлүктүн алкоосуна алынды. Ал эми дрон шоусу да уюштурулуп, Кыргызстандын картасы чийилип, дрондор менен Садыр Жапаровдун портрети да асманга тартылды. Мамлекет башчынын андан кийинки расмий сапары Өзбекстандын Самарканд шаарында уланды. Ажо аталган өлкөгө Борбор Азия Европа Бирлиги саммитине катышуу үчүн барды. Аэропорттун флагштокторуна Борбор Азия жана Европа Бирлигинин өлкөлөрүнүн мамлекеттик туулары илинип, учактын алдына килем төшөлүп, ардак кароол ротасы тизилди. Өлкө башчыны Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов жана башка расмий адамдар тосуп алды. Садыр Жапаровдун Самарканд шаарындагы Борбордук Азия мамлекеттеринин башчыларынын жана Евробиримдиктин башкы институттарынын жетекчилеринин көп тараптуу иш-чараларынын алкагында Ажо Евробиримдиктин лидерлери менен да жолугушту. Проекты, которые вы упомянули в указанных секторах, энергетика и также водоресурсные проекты по ирригации и управлению водными ресурсами. Спасибо большое, господин президент. Андан сырткары мамлекет башчы Еврокеңештин төрагасы Антонио Кошта жана Еврокомиссиянын президенти Урсула фон дер Ляйен менен да жолугушту. Анда соода экономикалык жана инвестициялык кызматташтыкты тереңдетүү маселелери боюнча пикир алмашылып, гидроэнергетика жана транспорттук каттамдар жаатындагы долбоорлорду биргелешип ишке ашыруунун келечеги талкууланды. Өз сөзүндө Еврокеңештин төрагасы Кошта Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы чек ара маселесинин чечилишин кубаттады. Ал акыркы жылдары Кыргызстан аймактык кызматташтыкты чыңдоого олуттуу ийгиликтерди көрсөтүп жатканын белгиледи. 4 жыл мурун Кыргызстан азыркы акыбалга караганда таптакыр башка абалда эле. Албетте мындан ары дагы көп иштерди жасообуз керек. Акыркы 4 жыл ичиндеги ички дүң продукциянын орточо жылдык өсүү темпи 9%ды түздү бизде. Мамлекеттик бюджеттин кирешеси туруктуу түрдө көбөйүүдө. Мамлекеттик бюджет дээрлиги 3 эсеге өстү, ал эми ички дүң продукт 2 эсеге көбөйдү 4 жылдын ичинде. Биз коррупцияга жана уюшкан кылмыштуулукка каршы чечкиндүү күрөштөрдү жарыяладык. Бул күрөш албетте адам укуктарын коргоонун маанилүү куралына айланды десек болот. Анткени ал мамлекеттик институттарды бекемдеп, элдин ишенимин бекемдеп, коопсуздукту камсыз кылат. Инвесторлар тарапка дагы абдан жакшы ушундай бир шарттарды түзүп берет. Ишенимди арттырат, жагымдуу инвестициялык климаттарды арттырды. Ошонун негизинде бизге акыркы жылдары инвесторлордун агылып келишин байкадык десек болот. Мындан тышкары мамлекеттик органдар менен ишкерлер чөйрөсүнүн ортосунда ачык жана ишенимдүү диалог түзүлүп, чет элдик жана жергиликтүү инвесторлор үчүн бирдей шарттар камсыздалды. Өкмөт социалдык багыттагы ички саясатты ратты ишке ашырып, билим берүү, саламаттыкты сактоо жана коопсуздук тармактарында реформаларды улантуудабыз. Our very first summit between the European Union. Акыркы жылдары Кыргызстан аймактык кызматташтыкты чыңдоодо олуттуу ийгиликтерди көрсөтүп жатканын белгилеп өткүм келет. Өзгөчө сиз коңшу өлкөлөр менен мамлекеттик чек араларды жакын коңшулук жана бир туугандык мүнөздө жөнгө салуу боюнча макулдашууга жетиштиңиздер. Азыркы тапта биз бардык маселелерди тынчтык жолу менен чечишибиз керек. А сиз муну абдан жакшы ишке ашырып жатасыз. Your neighbors. Андан соң Ажонун мамлекеттик сапарынын алкагындагы иш планга ылайык Садыр Жапаров Борбор Азия Европа Бирлиги саммитине катышуу үчүн Самаркандтын Конгресс борборуна келди. Ажону Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев тосуп алды.
Бул жолку биринчи саммитке Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев, Өзбекстандын башчысы Шавкат Мирзиёев, Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон, Түркменстандын өлкө башчысы Сердар Бердумухамедов, ошондой эле Еврокомиссиянын президенти Урсула фон дер Ляйен жана Европа кеңешинин президенти Антонио Кошта катышты. Келечекке инвестиция салуу урааны менен өткөрүлүп жаткан саммитте Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев төрагалык кылып, инвестициялык кызматташтыкты кеңейтүү, товар жүгүртүү, жашыл энергетика, кен казып алуу, айыл чарба, транспорт, логистика жана санариптештирүү багытында биргелешкен долбоорлорду өнүктүрүү маселелери талкууланды. Мы предлагаем европейским партнерам подключиться к масштабным... Саммиттин жүрүшүндө сөз сүйлөгөн мамлекет башчы Садыр Жапаров жакын коңшулар менен өз ара пайдалуу кызматташтыкты тереңдетүү, Кыргызстандын тышкы саясатынын негизги артыкчылыктарынын бири экенин баса белгиледи. Приятно отметить, что торгово-экономические связи между странами Центральной Азии и Европейским Союзом демонстрируют уверенный рост. За последние 4 года товарооборот Кыргызстана со странами Европейского Союза... Акыркы 4 жылда Кыргызстандын Европа биримдигинин өлкөлөрү менен соода жүгүртүүсү 2,4 эсеге, анын ичинде импорт 2,6 эсеге, экспорт 1,5 эсеге өстү. Мындай ийгиликтер рыноктардын ачыктыгынын жана преференциялардын жалпы системасы плюс демилгесинин аркасында мүмкүн болду. Ал Кыргызстандан чыккан товарлардын Европа биримдигине мүчө болгон 27 өлкөнүн рыногуна кирүүсүн камсыздайт. Өткөн жылы биз 18 чакан гидроэлектр станцияны ишке киргиздик. Ал эми үстүбүздөгү жылы дагы 15 мындай объектини куруп жатабыз. Буга катарлаш биз жалпы кубаттуулугу 400 мегаваттан ашкан күн энергиясы боюнча долбоорлорду ишке киргиздик. Кыргызстан Европа биримдиги менен аталган бардык багыттар боюнча өнөктөштүктү тереңдетүүгө багыт алганын баса белгилеп, бүгүнкү жолугушуунун жыйынтыгында Борбор Азия менен Европа биримдигинин ортосундагы алакаларга кошумча дем бере турган жаңы конкреттүү келишимдер келип чыгаарына ишенем. Принять активное участие в этих проектах на взаимовыгодной основе. Бул өтүп жаткан Борбор Азия өлкөлөрүнүн жана Европа биримдигинин лидерлеринин тарыхындагы биринчи саммитте эки аймактын стратегиялык өнөктөштүгүнүн деңгээлин ырастаган Самарканд декларациясы кабыл алынды. Аталган декларация конструктивдүү диалогду кеңейтүүгө күчтүү импульс жана бардык чөйрөлөрдө кызматташууну арттырары күтүлүүдө. Аны Улай Ажо Борбордук Азия глобалдык климаттык чакырыктар алдында жалпы өркүндөп өсүү үчүн биригүү эл аралык форумуна да катышты. Анда мамлекет башчы Кыргыз Республикасы өткөн жылы инфраструктурага олуттуу зыян келтирген, адамдардын өлүмүнө жана жер которууларга алып келген жер көчкүлөрдүн саны кескин көбөйгөнүн белгиледи. Мы наблюдаем интенсивное таяние ледников и сокращение площади. Биз мөңгүлөрдүн интенсивдүү эришин жана алардын мөңгү аянтынын азайышын, суунун аздыгын, кургакчылык жана чөлгө айланууну байкап жатабыз. Жыл сайын алардын саны жана масштабы өсүп жатат. Акыркы 70 жылда Кыргызстанда мөңгүлөрдүн аянты 16% азайды. Ал эми 2100 жылга чейин алардын жарымы жок болуп кетиши мүмкүн. Ошондуктан улуттук деңгээлде аныкталган салымдарыбызга ылайык биз адаттагыдай бизнес сценарий боюнча 2030 жылга карата чыгындыларды 16%га, ал эми эл аралык колдоо менен 44%га кыскартууну пландап жатабыз. Биз энергиянын кайра жаралуучу булактарын өнүктүрүү, энергиянын натыйжалуулугун жогорулатуу, газдаштыруу аркылуу көмүрдү пайдаланууну азайтуу, электр энергиясын берүү жана бөлүштүрүүдө жылуулук жоготууларды кыскартуу, ошондой эле шаарларда жылуулук тутумун жакшыртуу аркылуу көмүртектин нейтралдуулугуна жетишүүнү пландаштырып жатабыз. Повышение энергоэффективности, снижение потребления угля через газификацию. Белгилей кетсек, Өзбекстандын байыркы Самарканд шаарында тарыхта биринчи жолу Евро биримдиктен жана Борбордук Азиянын саммити өттү. Жыйынтыгында стратегиялык өнөктөштүк тууралуу биргелешкен декларацияга жана маанилүү минералдык ресурстар чөйрөсүндө кызматташуу боюнча документке кол коюлду. Бул саммитте Борбор Азия өлкөлөрүнүн негизги кызыкчылыгы экономикага басым жасалды. Экономикалык кызматташтык башка тармактардагы өнүгүүгө да түрткү болот. Ушул себептен эксперттер Борбор Азия плюс Европа биримдиги саммитин конструктивдүү диалогго жана кызматташуунун жаңы механизмдерин иштеп чыгууга жасалган маанилүү кадам катары бааланууда. Нурзат Көчүмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, Күндөмү жыйынтык программасы үчүн.